Assalamu alaikum. Ар 6 секунд сайын дүйнө жүзүндө бир адам диабет оорусунан каза болот экен. Элестетип көрүңүз, 1 мүнөт ичинде 10 адам ушул диабет оорусунан каза болот. Андыктан эгерде сизде дагы бул оору бар болсо, көңүл кош болбой, өтө дыккат мамиле кылышыңыз керек өзүңүздүн ооруңузга. Көбүрөөк жашайм десеңиз. Диабеттин өзү адамды өлтүрбөйт, анын осложнениялары, оорунун таасирине пайда болгон оорулар өлтүрөт. Андыктан диабет менен ооруп калгандан кийин осложнениясына жеткирбегени аракет кылыш керек. Мен сизге бүгүн 4 түрдүү нерсени айтып өтөм. Организмди бүтүндөй талкалап, сахарды дагы тескерисинче көбөйтө турган ошолорду алып коюңуздар. Биринчиси бул албетте алкогол. Алкогол бүтүндөй денеге зыяны тие турган уу болуп эсептелинет. Эгер сиз алкоголду ичип жүргөн болсоңуз, күн сайын дейбизби же ай сайын дейбизби, сиз аз-аздан өзүңүздү уулап баратканыңызды түшүнүп коюшуңуз керек. Айрыкча боор үчүн дагы өтө коркунучтуу. Токсический гепатитке алып барат, аны билесиздер. Анан дагы ошол инсулиндин, ошол глюкозаны клеткалар жеткирип бере турган инсулиндин аз чыгышына себепчи болуп калат, азайтып жиберет. Бара-бара чыкпай да калышы мүмкүн. Эгер сиз спирт ичимдигин ичип жүрө турган болсоңуз, жана ошол инсулин гормону бөлүп чыгара турган орган ашкабанасындагы бездин башка кызматын дагы жоюп берет. Ал болсо тамак сиңире турган ферменттердин бөлүнүп чыгышына шарт түзбөй калат дагы, панкреатит болосуз натыйжада. Панкреатит билесиздер, бул ошол органдын жабыркоосу. Ферменттердин бөлүнүп чыкпай калуусу. Ал дагы өтө адамды кыйнай турган диагноз. Өзү бир жагынан сахар менен ооруп атасыз, экинчи жагынан ал дагы кошула турган болсо, кошумча жүк. Мисалы, өзүңүздүн салмагыңыз 70 кг болсо, үстүңүзгө 10 кг жүктү кошуп көтөрүп жүргөндөй болуп каласыз. Эгерде ушул кошумча ооруңуз пайда болсо, андыктан кошумча ооруну пайда кылбайын десеңиз, алкоголду такыр колдонбой коюңуз. Бул биринчиси. Экинчи өтө зыяндуу нерселер промышленный деп коет, өндүрүштүк азыктар. Дүкөндө сатылган бардык ошол пакетиктеги дейбизби, консерваланган дейбизби, адам колу менен жасалган бардык азыктардын көпчүлүгү биз үчүн өтө зыяндуу. Биз үчүн зыяндуу демек сахар менен ооруган адамдар үчүн андан 5 бете зыяндуу. Эгер сиз ошол оору менен жабыркап жүрсөңүз, ушундай нерселерден азыраак колдонуп, табигый азык заттар менен тоюнганы аракет кылыңыз демекмин. Үчүнчү өтө зыяндуу нерсе бул глюкоза. Организмде деңгээли негизи жөнөкөй адамдыкы өтө аз болот, 6-га чейин болот орточо. Ал эми диабет менен жабыркаган адамдыкы 7, 8, 9, 10-га чейин жетип кетиши мүмкүн. Жада калса андан дагы көп болот. Сахарыңыз канчалык көп болсо, сиз үчүн ошончолук зыяндуу, ошончолук коркунучтуу. Эгерде ошол сахар 14төн жогору боло турган болсо, тезинен чара көрүш керек болот, аны түшүрүүнүн аргасын издеш керек болот. Өз алдыңызга эч нерсе кыла албайсыз. Дарыгерге барышыңыз керек албетте, эндокринологко. Ошол сахар 10дон ашкандан кийин глюкоза, кандагы глюкоза 10дон ашкандан кийин кан тамырлардын эндотелийин жана нерв талчаларынын миелиновый оболочкасын ошол талкалап баштайт. Натыйжада нерв жагынан да ооруп калабыз. Анан кан тамырлары жеткен жерлердин бардыгында оору пайда болушу толук ыктымал. Жүрөк оорушу мүмкүн, бөйрөк оорушу мүмкүн, бүтүн дене оорушу мүмкүн. Ошонун айынан буттарга чейин ооруйт, буттар муздап калат. Ошонун бардыгы зат алмашуунун начарынан глюкоза кан тамырда көп болгондон улам болот. Андыктан эгерде сиздин глюкозаңыз көп чыга турган болсо, аны азайтууга аракет кылуу керек. Диета менен азайтыш керек, кыймыл аракетти кылыш керек. Жана дары-дармекти дагы керекинче, эгерде
14-төн аша турган болсо глюкоза сөзсүз түрдө инсулин алыш керек. Убактылуу болсо дагы нормага түшүрүп алганга чейин. Анан SPEP деген анализ бар. Ошону текшерип туруп, эгерде өзүңүздүн ашказаныңыздагы безиңизден гормон инсулин жакшы эле чыгып аткан болсо, инсулинди кайрадан токтотуп койсо боло берет. Биринчи аны түшүрүп алганга чейин инсулинди колдонуп туруш керек болуп калат. Эгерде көп чыга турган болсо, өтө дыкат болушуңуз керек. Глюкометр деген аппаратыңыз болсо абдан жакшы. Тез текшерип туруу мүмкүнчүлүгү бар болот сизде. Төртүнчү өтө зыяндуу нерсе бул холестериндин нормадан көп болуусу. Орточо 5-2ден аз болуш керек. Эгер ошодон аша турган болсо, липотоксичность деген бар. Ошол майлар дагы организмде талкалап баштайт, организмди иштен чыгара баштайт. Андыктан ушул нерсени дагы текшерип, азайтуунун аргасын издеш керек. Негизинен организмдеги холестеринди азайтуунун негизги аргасы бул диета экендигин унутпаңыз. Дары дармек дагы жардам тиет албетте, бирок статиндер, бирок диета жакшы боло турган болсо, буюрса холестерин нормага түшөт. Ушул видеодо айтылган сунуштардын баарын аткарган аракет кылыңыз. Сизге диабет менен жабыркап жүрсөңүз, көңүл кошуп болбоңуз, диабет оорутпайт. Ал күчөп кеткенден кийин гана ооруп баштайт. Андыктан аны силөө уровенди 7-8 кармаган аракет кылыңыздар.